Назарбаев менен Токаевдин тиреши башталды. Эми кимиси президент болот. Казакстанда нааразычылык билдиргендерди аяусуз басуу аракети жүрүүдө. Бийлик жаатында болсо президент Касым-Жомарт Токаев менен элбасынын ортосундагы көшөгү артында көмүскө күрөш жүрүп жаткандай. Башында тынч чыккан нааразычылыктардын жалыны жалпы өлкөнү каптап, мамлекетти солкулдатып турган калтыс чакта жогорку бийликти бирөөнүн колуна өткөрүү күрөшү сырт көздөн далда тартыш тирештин белгилери байкалат. Соңку күндөрү көчөлөргө чыккан кылкылдаган көпчүлүктүн көнүндөгү оор социалдык-экономикалык жагдайлар мындайда артка сүрүлүп калат. Ордодогу такталашта бийлик тагдыры аныкталмакчы. Президент Касым-Жомарт Токаевдин акимчилиги менен мамлекеттин биринчи элбасы Нурсултан Назарбаевдин тарапташтарынын тиреши күчөөдү. 8 январда мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен Улуттук коопсуздук комитетинин Карим Масимовдун кармалганын кабарланды. Бул көрүнүш күч түзүмдөрү антитеррордук операцияны улантып жатканда Казакстан саясатын аныктоочу дөш алар ортосунда бийлик үчүн жан аябас кармаш уланып жатканын айгинелеп турат. Кутумчулук кандай жүрүүдө? УКК башчылыгынын 5 январда бошотулган Карим Масимов казак саясий олимпиндеги ири таасирдүү күчтөрдүн бири. Соңку кездери анын аты жергиликтүү маалымдоо каражаттарында сейрек жазыла баштаган. Кризис башталганын Назарбаевдин дайыны чыкпады, аны уккан көргөн киши жок. Элбасынын эмне болгону белгисиз. Болбосо аны унчукпай отур деп коюшканбы? Кийинки жылдары Назарбаевдин Казакстанда уруш жаңжал чыгып калса жоголуп кетме өнөкөтү пайда болду. Эми мынтип ага чындап берилген кишинин Масимовдун камакка алынышы Назарбаев үчүн акыйкатта да жакшы белги эмес. Бул жерде дагы бир белгилей кетчү жагдай. Масимовдун Казакстандагы таасирдүү кландар менен байланышы жок. Ошон үчүн аны эрден оодарып түшүү Токаевга эч кандай оорчулук деле келтирген жок. Булак Азаттык KG. Эл чындыкты билсин. Дайыны чыкпай калган Мадумаров мындан ары да үндөбөс экен. Коңшу өлкөнүн тынчтыгы кетип, эл менен бийлик кагылышуу адам өлдү. Казакстандын эли диктаторлук бийликти алып ыргытууга жасаган аракети оңунан чыккан жок. Ал арада Кыргызстандын эли социалдык тармактарда казак элине тынчтык тилеп бирге экендиктерин билдирип жатышты. Демейде жумурткадан кырыз деп бийликтин кылган ишине сынтакчы Адахан Мадумаров да, Орозайым Нарматова да дайынсыз. Бир тууган казак эли канжотуп турганда кайрат айтканга жарабаган кишилер экен деген сөздөр социалдык тармактарда уламдан улам көбөйүүдө. Бул күндөрү кыргыз бийлиги болуп көрбөгөдө күндүлүктү көрсөттү. Казакстанга ОДБКнын мүчөсү катары аскерин жибергени менен анын чогулушуна катышкан жок. Кыргыз жаранынын мыйзамсыз абакта отургандыгы тууралуу нота жиберип, аны бошоттуруп, мекенине алып келди. Андан сырткары кыргыз жарандарын Кыргызстанга эвакуациялоо иштерин жүргүзүүдө. Биздин оппозиция сөрөөлөрүбүз бир алгылыктуу иш кылмак турсун, жакшыраак сөзүндө аяп көңүлдүү олтурушат. Эмне дейбиз? Кыргыз бийлигине ажуубузга рахмат дейбиз. Кырчаңгыланып турчу Мадумаров, Текебаев, Сооронкуловалар сыяктуу азыркысындай оозу жабылса жакшы болмок дейт Касымбек Жумаев. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаров эмне үчүн абакта мойнун кескенин айтып берди. Президент Садыр Жапаровду абак жайларында өз жанын кыюуга аракет кылган, ал жакындарын жана балдарын кыйноолордун коргоо үчүн ушундай кадамга барууну чечкен. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Новые лица гезитинен берген маегинде билдирди. Бардык чындыкты Садыр Нуркожоевич гана билет. Мен келип эмне болгонун сурадым, ал мага: мен абдан чарчадым, балдарым, туугандарым, досторум баары кыйналууда. Бирок жардам бере албайм. Аларга жардам берүү үчүн мен өлгүм келди. Мен өлсөм балдарымды тынч коюшат деп ойлогом деп эскерет министр. Алымкадыр Бейшеналиев ошол күндөр Садыр Жапаровдун үй бүлөсүнө барганын айтты. Анын айтымында бир туугандар менен уулун таанууга мүмкүн болбой калганча кыйноого алышкан. Алымкадыр Бейшеналиев Садыр Жапаров менен 2005-жылы жогорку кеңешке жаңы депутат болуп келгенде таанышканын айтты. Ал досторун дарылоого жардам берүү өтүнүчү менен ага кайрылган. Көп өтпөй Жапаров менен Бейшеналиевдин көз карашы дал келип дос болуп кеткени белгилүү болду. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Айтып атат, булар террористтер деп. Макул, террористтер болсо, анда терроризм менен күрөшүү үчүн биринчи күндөрү эмне кылды бул киши? Биринчи күнү Назарбаевди элбасылыктан алды. Экинчи нерсеси, бул деген жанагы газга болгон бааларды түшүрдү. Ошол менен кошо коммуналдык жанагы тейлөөнүн бааларын да түшүрдү. Үчүнчүсү болсо, жанагы өзүнүн өкмөтүн отставкага кетирди. Эми кайсыл өлкөдө терроризм менен күрөшкөндөр өзүнүн ГКНБсын, башкасын отставкага кетирет да. То есть ушинтип күрөшөбү терроризм менен. Анан өзүндө ушунчалык армия болуп туруп, мен өлкөмдө террористтер мага жардам бергиле деп Россиядан сурап атат да жардамдычы. Бул жерде ошончун ОДКБны алганда, ОДКБ бул эч кандай азыр укугу жок Казакстанда киргени. Не экени бул Казакстандын ички болгон проблемасы. Бул проблеманы сен террористсиң, сен активистсиң деп
чечпестен ошол жердеги протестке чыккан кишилер менен сүйлөшүш керек болуш керек эле, жанагы диалогко барыш керек эле. Кандай шарттарыңар бар, кантип ал шарттарды биз карасак болот деп. Бул формалдуу эле чогулуш болду. Анан формалдуу экенин мисалы үчүн азыр эмеден добуш берүүдөн көрүп атпайбызбы? Биринчи добуш берүүдө добушу жетпей калды. То есть добуш жетпесе, биздин парламент айтыш керек болчу, бул чечим өтпөдү, кечиресиздер, биз жөнөтпөйт экенбиз, себеби депутаттар каршы болду депчи. Булар эмне деп атат? Экинчи жолу койгула шайлоого, дагы бир жолу шайлайбыз деп. То есть биз шайлай беребиз, биз могу кнопканы баса беребиз, пока биз баягы бизге керектүү чечимди чыгармайынча деп. Ошон үчүн бул формалдуу эле болуп калды ооба. Бирок азыркы депутаттар аябай катуу түшүнүш керек. Бул деген азыр эгер Кыргызстандын жоокери Казакстандын жеринде өлүп келген болсо, бул кан ошол депутаттардын колунда. Ошону так түшүнүшүбүз керек да. Эл чындыкты билсин. Элестеткиле Викрам келип алып эле болгон окуяны төкпөй чачпай ийне жүйүнө чейин айтып берип жатканын логика өлгөндө биздечи айтпайт эч убакта. Ал биздин өлкөнүн коопсуздугу үчүн айтылбайт, тытмалабагыла. Мен бир нерсени түшүндүм, эсепке себеп сактайм десе Кудай кичине эле окуяны чоң себепчи кылып коет. Биринчиден Кудайыма ыраазычылык, экинчиден Викрамдын талантына таазим. Биз кыргызча билбейт экен деп тетирленбей Викрамга чоң рахмат айтышыбыз керек. Кудайым бизди бир чоң баледен, кору жаладан сактап калды. Анын себепчиси ушул таланттуу мырза болду. Террористтер Кыргызстандан өткөн деген жала жабыларды ушул куулук кылды. Кыйытып айткан сөздөрүнөн түшүндүм, өзүнүн таанымал экендигин билип, казак каналдарына мен террористмин, $200 гана митинг уюштуруу үчүн келгем деген кайрылуу жасаса, тааныгандар дароо коргоп чыгарын билгендиги болуптур. Тиги адыраңдааны ала көйдөн казак КНБсы алданып калды дардаңдап. Мына көрдүңөрбү, айтпадык беле деп алып чыгып алышты. Өздөрү чалган ботко көздөрү тайгаланып бүткүл дүйнөгө уят болушту. Жыйынтыгына мына азыр эле биздин элге оодарылганы жаткан чоң жалы артка кайтты. Викрам бизге рахматын айтты, а биз Викрамдын талантына рахмат айталы. Кыргызды чоң баледен сактаган таланттуу мырза көп жаша. Президент Садыр Жапаров кыска мөөнөттүк эс алуу өргөсүнө чыгыптыр. Туура, эң туура позиция. Төмөнкү эки итти адам экен деди эле да, келишимди бузбаса, өз элинин жеми угуп жатса да, келишимди бузбаш керек деп аскер жөнөтсө, ага кошумча казак-кыргыз бир тууган деп жеке өзүнүн тапшырмасы менен Кыргызстанга келген казак жарандарын канаттууга кактырбай, тумшуктуга чокутпай, тосуп алып маңдайынан сылап тамагын берип узатып жатса, анан эле тигилөөгө кылтыйып мамлекеттик каналдары менен өздөрү чалган боткону Кыргызга шубап кирсе, эмне кылыш керек эле? Колум бошобой жатат, жыйынга катыша албайм деген болбойт. Онлайн жыйынга чыгып алып ит экенсиңер дейт беле, же эч нерсе билбеген сезбеген маңуро момун болуп булардын жыйынына катышат беле. Албетте эс алуу өргөсүнү шылтоо кылып басып кетет. Түшүнүштү тиги өкү. Булар Баткен окуясынан кийин эле түшүнүшү керек болчу. Кыргыз ичара чабышканы менен сырттан жоо келсе, байрагынын түбүнө чогуларын. Кыргыздын эл башына сөз тийсе, Кыргыз бир заматта эл башын тегеректеп жыйналарын. Булар түшүнүшү керек эле Кыргыздын тышкы күчкө каршы заматта калкылдап келип бир муштун болуп биригерин. Өкүнүштүү, жетпей жаткан сыйт тиги сарыга деп Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Журналисттерге Казакстандагы окуяларды чагылдырууга тыюу салынды. Өзбекстанда коңшу Казакстанда окуяларды чагылдырууга аракет жасаган айрым блогерлер жана журналисттер укук коргоо органдарына чакырылганын билдиришти. Алардын бул темада аз жазууну, видеолорду таратпоону жана митингтерге чакырбоону талап кылышууда. Атын атабоону сураган блогерлердин бири тыюу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынан түшүп жатканын билдирди. Бизде кырдаалды дагы курчутуп жибербөө үчүн Казакстандан келген видео жана аудиолорду жайгаштырууга тыюу салышууда. Бул бейрасмий буйрук. Мен өз каналыма Казакстанда ончулук боюнча 2-3 видеоролик жайгаштыргам. Кийин мага маалымат жана Масал коммуникация агенттигинен чалышып, бул видеороликтерди өчүрүүнү жана мындан ары жайгаштырбоону сурашты, деди өзбекстандык блогер. Дагы бир катар активисттер Казакстанда окуялар жөнүндө жазылган посттор жана комментарийлер үчүн анонимдүү профилдерин коркутуп үркүтүүлөр болуп жатканынан кабарлашты. Өзбектер качан ойгонот деген аталышта пост жазган соц тармактарынын активдүү колдонуучусу ички иштер органдарына чакырылганын айтты. Бул пост үчүн мага мындай коркунучтуу нерсе жазбаңыз, казактар жөнүндө жазбаңыз, акырын жүрүңүз деп айтышты. Андан соң тилкат жаздырып алышты. Мен Казакстанда окуяларды чагылдырбоого милдеттенме алып, жоопкерчилик тууралуу эскертүү алганымды жазып бердим. Бир сөз менен айтканда мага түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү, деди ал. Өзбекстандагы борбордук басылмалар, радио жана телеканалдар дагы Казакстандагы башаламалыктар жөнүндө чектелүү гана маалыматтарды берип жатышат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.